Мынау жерден нар жағын полный өзін өткізіп алған да. Өткізіп алып тұрып, бізде мына жерде Мырзабеков дегендер. Іштен айтарып кетті ғой, ошонда бұл тоқтап қалды. Тоқтап қалғаннан кейін қайры Еркебай ішке келді ғой, ошондан кейін баяғы соғыс малында мына жерді өлтірді. Менің сұрағым емес, мыйзамсыз деп аталып жүрді. Мыйзамсыз. Өзінің жарандар қалып кетулі, башқа жақтан келгендер алып отыр. Бұл мады айылдық үй-бөлік дәрігерлер тобы. Қарасу районының Мурдағы Каттаталды қазіргі Башбулақ айыл аймағында жайғашқан имарат Сайыз учурунда құрылып кезінде аймақтың елі жатып дарылануучу чоң оорукана болгон. Бирок азыр ескилери жеткен эки имаратта амбулатордук гана кызмат көрсөтүлөт. Убагында бактын арасында жайгашкан стационардык кызмат көрсөткөн имараттар түп тамыры менен жоголгон. Анын орду болсо жеке тараптарга сатылып кеткен. Жерди алгандар кимдер? Азыркы менчик укугу мыйзамдуу. Мен алдыда айтып берем, аты жөнүм Кенжебек Маматсадыкова. Арасаппыз да. Же Мадага карабайбыз, же Башбулакка карабайбыз да. Каттаталдыкка карабайбыз. Мурдагы оорукананын 1 гектар 24 сотық жери эмнеге жеке жактарга сатылып кеткенин мында 40 жылдан бери мейман айым болуп иштеп келген Кундуз Азимова али күнчө түшүнө албайт. Ал убагында айыл өкмөттүн бул кадамына наразы болгондор чыкканын, бирок эч нерсе өзгөрүлбөгөнүн айтты. Илгери биздин Парисан бага болчу да, ошону бүтүндөй баардан алып таштап туруп, дарактардычы, анан кийин эме кылып салды. Анан кайрадан бак дейт, мына өзүңүздөр көрсөңүздөр, бак кайрадан мөмөгө кирип, ушунчага кетип калды. Буга көп жыл болду да. Анан ошол малда кайрылышкан. Чыдабы биздин бул Парисан жери болчу сатып өттү деп. Бирок айыл өкмөт өзү кеткен да. Мынау жерден нар жагын полный өзүн өткөзүп алган да. Өткөзүп алып туруп, бизде мына жерде эме Мырзабеков дегендер. Мырзабеков деп ошол малда департамент директору болуп, алайда аким болуп ошол мен келгенде, жагынан ишке келгенде, мына жерде стационар болчу. Терапия бар эле, детский бар эле да. А бул жер роддом болчу. Аябай бүркүлгөн жакшы жер болчу да. О роддомго Каттаталдык эмеден бери баягы элдик бери эмеден бери чегечүү да. Аябай жакшы. Жакшы иштелешип, жакшы иштейтилер бардыр. А бул жерде терапиябызга дагы дискидан тынымсыз эле каттап турчу. Биз ооруканадан чыгып баратканыбызда артыбыздан дагы бир кызматкер жетип келип, жер мындан 20 жыл мурда Абдыганы Эркебаев жогорку кеңеште төрага болуп турганда анын досу Мурзабековго сатылганын, бирок мүлк анын аялына катталганын айтып берди. Орузбаева. Күйөөсү айда иштеп, мына жолдор боюнча иштейтил азыр. Кийин чоңалайга аким болуп турган. Чоңалайда аким болуп. Фамилия Эркебаев менен дос экен беле ал? Дос экен Эркебаев иштен айтарып кетти го, ошондо бул токтоп калды. Токтоп калгандан кийин кайры Эркебаев ишке кирди го, ошондон кийин баягы согуш маалында мына жерди өлтүрдү. Анан биз айттык, буга бар бир экен да. Канча бул немеден келип баягы көп талдарды суруп экологиядан келип штраф салып 500 000 штраф салган аялына. Экология бир жыгачты кырканга макулун жок деп бүттүн түмүндөрүн кыркып таштап сүрөткө тартып кеттим да. Анан кийин 500 000 төлөсүн дегенден кийин коллектив бирөккө эми ушунча жыл иштесек деп неме кылып коюшту да. Басып койду да, эмесем ошону төлөйт эле да. Мурзабеков Абдимамат ким? Жерди сатып алган 2004-жылы ал Чоңалай районунун акими болуп иштеп турган. Мындан башка да бир топ кызматты аркалап, жол транспорт жана коммуникация министринин орун басары кызматына чейин жеткен. Теги Чоңалай районунан Абдыганы Эркебаев менен курбалдаш коңшу айылдан болушат. Баса оорукананын кызматкери айткандай, чындап эле 2005-жылга чейин Абдыганы Эркебаев жогорку кеңештин төрагасы болуп, кийин кызматтан кетип, кайра 2010-жылы Ош окуясын иликтеген комиссиянын төрагасы болуп турган.
Мурзабековдардын колуна жер кантип өттү? Мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтарга таянсак аталган тилке 2004 жылы 64 000 сомго Канымжан Орозбаеванын атына аукциондо сатылган. Кандайдыр бир себептер менен Каттаталдык айыл өкмөтү ошол кездеги Зарипбек Дыйкан чарбасына карыз болуп, аны кайтаруу үчүн аталган тилке сатылыптыр. Бирок эмнегедир айыл өкмөтүнүн расмий токтому 4 жылдан кийин 2008 жылы чыккан. Эмнеге оорукананын алдындагы көп жылдык бак мындай бага сатылганы белгисиз, же жеңичинен сүйлөшүүлөр болгонбу? Башбулак айыл аймагынын азыркы башчысы аталган жер тууралуу мекемеде бир да маалымат жок экендигин, документтер архивге кетиши мүмкүн экенин айтып тим болду. Жер сатылган учурдагы айыл өкмөт башчысынын көзү өтүп кетиптир. Ал эми жер адиси маалымат берүүдөн карамандай качты. Больницанын алдындагы алма бак жеке тараптарга сатылган экен. Ошол не үчүн сатылган агайын, ол айыл өкмөттө архив калбаптыр да. Анан Ошону сизден сурап атам, айыл өкмөт болуп иштеген киши көз өтүп кеткен турбайбы? анан эмне кылыш керек? Ошодон сизден маалымат алайын деп атам, ошол жердеги 1 гектар 24 соток жер эмне үчүн сатылган деп. Ону госреестрден карагыла. Ошол жактан сурагыла. Убагында мыйзамсыз менчиктештирилген жерлер мамлекетке кайтарылып жатат деген аңыз кепти угуп, айыл тургундары бул маселени эми ачыктап жатышат. Аймакта 13 000ден ашуун калк эскилиги жеткен имаратта тейленип жатканын айткан айыл тургундары мамлекеттин энчиси кайтарылса, жаңы оорукана курулса жакшы болмок эле дешет. Алар көйгөйдү аймактан шайланган жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбековго да айтканбыз дешти. Кызым, шуга бир жардам берип, телевидениеме, чоң кишинеби Алимбековке деле биз вопрос бергенбиз. Азыркы данный моментте депутатыбыз. Ушул округтан болгон депутат. Ошол жардам берип калса, ушул эл журтка менимче жакшы болсо керек да, кызым. Эмне деп жооп берди ал? Жооп жок. Жок, ошол депутат болуп атканда встреча болгонду, вот берип кеткен, ушул боюнча аркасынан бирөөлөр түштүбү, түшпөдү, мен чындыгы билбейм. Бирок Нурбек Алимбеков жергиликтүү эл үй бүлөк дарыгерлер тобунун имаратын Башбулактын карамагынан Мады айыл аймагына өткөрүп берүүнү суранганын, бак боюнча маалыматы жок экендигин билдирди. Алдындагы бак боюнча мен биринчи сизден угуп атам. Мага бир гана ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борбору боюнча гана кайрылышкан. Эми бул жергиликтүү маселе болгондон кийин жергиликтүү кеңештин депутаттары негизинен чечиш керек. Биз эми жогору жактан эле көрсөтмө бере албайбыз. Силер үмүткүл, ал жердин өзүнүн депутаттары бар. Бакты 2004 жылы сатып алган Канымжан Орозбаева 2015 жылдан бери өз балдарына 5, 7, 10 сотуктан кылып бөлүп берген. 15 жыл кайра 7ге бөлүнүп атат. Мурзабекова Асылкан Абдимамитовнага белекке берилип атат. 731 квадрат метр. Экинчи бөлүгү бул да 731 квадрат метр. Мурзабекова Саадатка бул дагы белекке берүү келишими менен өтүп атат. 731 сотик. Бул дагы белекке берүү менен Мурзабеков Эрланга өтүп атат. 764 метр квадрат. Белекке берүү келишими менен 21/12/2016 жылы Мурзабеков Эрланга өтүп атат бул дагы. 1029 квадрат метр. Белекке берүү келишими менен бул дагы Мурзабеков Эркинбекке өтүп атат. 731 метр квадрат. Орозбаев Мусурманкул Каримовичке өтүп атат 21/12/2016 жылы. Белекке берүү келишими менен бул да Мурзабеков Сыргакбек Абдимаматовичке өтүп атат 5283 квадрат метр.
Жер менчикке өтүп, андан ары бир канча адамга бөлүнүп кеткени менен ал дале болсо көп жылдык бак катары саналып, айыл чарба багытында турат. Мыйзамга ылайык айыл чарба жаатындагы жерлерге үй салууга болбойт. Бирок бактын бир бурчуна Мурзабековдордун бирөөсү 2018-жылы эле үй куруп алган. Эч кимден эч кандай уруксат алган эмес. Бирок анын бактысына жер мунапысы боюнча Садыр Жапаровдун жарлыгы чыгып, анын шарапаты менен ал эми мыйзамсыз салынган үйүн мыйзамдаштыруу алдында турат. Ошо үйдү түшүрүп атканда, куруп атканда архитектура башкармалыгынан уруксат суралганбы? Неге суралган эмес. Мыйзамсыз деп аталат ал жерчи. Мыйзамсыз. Бүгүнкү күндө ошо жер мунапысы боюнча 291-токтом менен администрация тарабынан кайрылган. Бүгүнкү күндө коомдугуда турат немеде. Кытал айыл өкмөтүндө. Бир айдан кийин документ жасоо мөөнөтү келет. Биз уже мыйзамды бизге арыз түшөт. Арыз негизинде биз документ жасайбыз. Айыл чарба багытындагы жерлерге бизге болбойт. Баягы эле айылдын ичиндеги жерлер болгон болсо, же болбосо категориясы жанагы курулуш бар жерге жакыныраак жерлер болгон болсо болот. Кара Суу райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын адиси мыйзамда айыл чарба багытындагы жерлерге үй курууга уруксат жок экен деген. Бирок акыркы жылдары тийке айылдын арасында жайгашса, атайын түзүлгөн комиссия жерди турак жай багытына өзгөртүп берип жаткандыгын билдирди. Демек алдыда мурдагы бактын ордуна Мурзабековдордун айылы курулушу ыктымал. Биз азыр ошол оорукананын айланасын тосуп алды деген жерге келдик. Бактын бир бурчунда үй турат. Үйдү ушул жерди ээлеп алган, сатып алган Орозбаева Канымжандын баласы үй салган деп айтышты жергиликтүү тургундар. Азыр биз бул тараптын да пикирин алып угуп коелу деп атайын келдик. Биз азыр дарбазасын какылдатып эч кимди чыгара алган жокпуз. Үйдө да эч ким жоктой туюлуп атат, бирок сыртында ошол кир жайылып турат. Демек бул жерде адамдар жашап жатышат. Азыр Башбулак айыл аймагында 25 миңге чукул жаран жер ала албай кезекте турат. Бул кезек кече эле пайда болгон эмес, 10 жылдап жер ала албагандар бар. Айылдык кеңештин депутаттары болсо, аймактын эли жерге муктаж болуп жатканда мынтип муниципалдык жерлер арзан наркта сатылып кеткен деген адилетсиздик деп баалап, аны кайтарып алуу аракетин көрүп жатышат. Чек проблема бизде. Анан ошондой жеткизе албай атсаң эле ар жактан келип эле ала бергендер көбөйүп кеткен да. Мыйзам жол берет экен, келип учетко коюп эле, учет уже 1 жыл 2 жыл болгондон кийин уже толук кандуу мыйзамдаштырып чек ала берет экен ал адамчы. Кокондан келеби, башкадан келеби, ошондой кылып кеткендер да көп болуп атат. Өзүнүн жарандары калып кетип эле башка жактан келгендер алып болуп атат. Президенттин иш-чарасы немеси боюнча, демилгеси боюнча ошондой кеткен жерлерди, мыйзамсыз кеткен жерлерди кайтарып айыл өкмөткө, мамлекетке алып атат да. Ошого биздин дагы жерлерди, муниципалдык жерлерди полный айыл өкмөткө алса, керектүү кылып мындай тур жол менен пайдаланыш керек. Кайтарып алабыз деген үмүттөбүз, кайтарып алабыз деп эле аракеттенип атабыз. Мен айтып берген бул окуя мамлекеттин энчисиндеги жерлердин жеке тарапка кантип өтүп кетеринин бир мисалы. Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери арзан баада мыйзамсыз же негизсиз эле мамлекеттин мүлкү таасирдүү адамдардын колуна өтүп кеткен учурлар жүздөп саналат. Эми аларды мыйзам чегинде кайтарып алуу азыркы бийликтин эркинде турат. Аман туруңуз.